Ош шаарынын 24 жаштагы тургуну Оксана Кобушко 4 жашында оорудан улам көзү таптакыр көрбөй калган. Өз алдынча каражат табуу үчүн массаж курстарына барганын айтат. Сентябрь айында Кыргызстандагы адилеттүү жана инклюзивдүү коомду өнүктүрүүгө көмөктөшүү боюнча долбоорго катышууга чакыруу алган. Учурда билимин кеңейтип, кийинки жумушка орношуу максатында компьютерди өздөштүрө баштады. Здесь очень понятный шрифт. Braille шрифти менен ноутбукка биринчи отурушум. Толкундоомду толук жеткире албайм. Тамгаларды басканда үн менен коштоп турат экен. Келечекте бул сайттарды иштеп чыккым келет. Бизде майыптыгы бар жарандар көбүнчө үйдөн иштейбиз. Мындан улам үйдө отуруп, иштеп каражат табуу үчүн дагы тереңдеп билим алгым келет. Белгилей кетсек, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарга жана кыздарга адистештирилген программалар менен камсыздалган компьютердик жабдууларда иштөөнү адистер үйрөтүп жатышат. Бул жыйнактар ар кандай формадагы майыптыгы бар аялдарга даректелип, бардык эл аралык стандарттарга жана талаптарга жооп берет. Бул жерде 15 ноутбук бар. Булар ар түрдүү майыптыгы бар адамдар үчүн атайын жасалган ноутбуктар. Мисалы үчүн майыпты угуу боюнча майыптыгы бар адамдар үчүн бизде мондай үндү катуу кылып чыгара турган атайын кулак таккычтар бар, микрофондор бар. Мисалы үчүн могул мышка, бул моторикасында кандайдыр бир дефектилер болсо, ошону жеңил жумуш ошо иштөөгө атайын арналган гаджет болуп эсептелет. Майыптыгы бар кыз-келиндердин экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, коомдо өз ордун табуусуна көмөктөшүү максатында Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен Инкоом Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомду өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору Кыргызстанда биринчи жолу былтыр ишке ашырылды. 150дөн ашуун кыз-келин окуудан өтүп, 30дан ашык адам ийгиликтүү иштеп жатат. Дагы 20га жакыны жумушка орношуу алдында турат. Девушки с инвалидностью Майыптыгы бар аялдардын, кыздардын иштөө үчүн потенциалы аябай чоң экенин түшүндүк. Бир гана өзүнө эмес, коомго, мамлекетке жардамы чоң болот. Көпчүлүк майыптыгы бар кыздар компьютер эмне экенин билишпейт. Ош шаарына 5 заманбап ноутбуктарды берип жатат. Анда баспай, коляскада жүргөндөр гана үйрөнбөстөн, угуусу начарлар, көрүү мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ылайыкташкан. Компьютерди үйрөнүп алса, мамлекет төлөгөн жөлөк пулга карабай өзү каражат иштеп табат. Анын үстүнө билимин да кеңейтет деп ойлойм. Статистика боюнча Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 1-январына карата өлкөдө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү бар 219 миңге жакын адам катталды. Бул жалпы калктын болжол менен 3% түзөт. Алардын ишке орношуусу да азайып барат. Бул негизинен аларды ошол жумушка орношуусуна өбөлгө түзүү жана алардын карьердик өнүгүшүнө дагы чоң жардам болот деп ойлойм. Мындан ары дагы бул биз үчүн бул биринчи кадам болуп атат. Бизге как подсказка катары биздин мамлекеттик органга мындан ары дагы биздин министрлик ушул майыптыгы бар адамдарга ушундай атайын программаларды жана компьютердик оборудованияларды берүү боюнча дагы бизге дагы мындай пландар пайда болот деп ойлойм. Майыптыгы бар аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү социалдык адилеттүүлүк гана эмес, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн маанилүү фактору болуп саналат. Ар бир адам өзүнүн физикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карабастан өз потенциалын ишке ашырыла турган инклюзивдүү коомду түзүүгө багытталган демилгелерди кубаттоо керектешет, тиешелүү адистер. Рахат Жаныбекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.